Арбаңыздар, ардактуу кыргызстандыктар, эфирде иш күнүнүн кечи, бүгүн кечтин кезекчиси мен Амирбек Исмаилов болмокчумун сиздер менен. Бүгүн биздин тема социалдык чөйрө жана майыптыгы бар жарандар. Бизден алыстабаңыздар, биз менен бирге болуңуздар. Иш күнүнүн кечи өз сапарын алдын көздөй улантат. Бүгүн биз социалдык чөйрө жана майыптыгы бар жарандар тууралуу сөз кылабыз. Ал эми биздин студиябызда конокторубуз бар албетте. Тааныштыра кетсек, Гүлмира Казаконова, майыптыгы бар адамдардын теңдик коомдук бирикмесинин башчысы жана социалдык ишкерлер бирикмесинин директору Бакыт Сагыналы. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Кош келдиңиздер.
Алгачкы мындай суроону баштагым келип турат. Деги эле Кыргызстанда биздин өлкөдө майыптыгы бар жарандардын жана эфирден сырткарыда сүйлөшүп калдык. Негизи ушундай айтканыбыз туура болот деп. Анан көңүл буруу кандай деңгээлде жүргүзүлүүдө бүгүнкү күндө майыптыгы бар жарандарга деген суроону? Кыргызстанда 200 миңге жакын майыптыгы бар жарандар жашайт. Алардын ичинен 33 миңи майыптыгы бар балдар. Кыргызстан 2019 жылы ратификация конвенция ООН о правах инвалидов деген ООНдун документине кол коюп, аны ратификация кылды. Анан майыптыгы бар адамдарга болгон ар кандай мамилелер бар, ар кандай жакшысы дагы бар, жаманы дагы бар. Конкретно эмне жөнүндө айтсак, мисалы коомдо болгон майыптыгы бар адамдарга болгон көз караш жана мамиле. Биринчи ошол мен ойлойм, ошол коомдук көз караш оңолсо, майыптыгы бар адамдардын жашоосу да оңолот деп ойлойм. Эмне үчүн дегенде, биздин коомдо медикалык көз караш бар. Бул байкуш адамдар, булар оорулуу адамдар, булар деген стандартка туп келишпейт. Ошон үчүн буларды биз дарылашыбыз керек. Эгер алар айыкпаса, булар коомго аралашып иштей албайт. Булар өзүнчө ишканада иштеш керек, же болбосо өзүнчө мектептерде окуш керек. Ошентип ошентип жашаш керек деп. Азыркы заманбап көз караш бул адам укугуна таянган көз караш. Бул көз караш боюнча биз баарыбыз бирдей укук менен төрөлөбүз. Бирок биздин мүмкүнчүлүктөрүбүз чоңойгондо бирдейби, бирдей эмеспи? Ал мүмкүнчүлүктөрдү ким тосот? Мисалы, мени мурдагы сөз айтканча, мени ким эмне майып кылат? Мени айлана чөйрө майып кылат. Мени мага болгон адамдардын көз карашы, мамилеси майып кылат. Эгер ушу мамлекетибиздин идеологиясы өзгөрсө, майыптылыгы бар адамдарга карата мозаичный политикадан стратегический политикага өтсөк, ошондо мен ойлойм, майыптыгы бар адамдардын жашоосу өзгөрөт деп. Бактыбек мырза, сиздердин бирикме тараптан мына ушул майыптыгы бар жарандардын коомдо өз ордун табуу үчүн кандай иштер жасалууда? Бага мен Гүлмир эжеге толугу менен кошулам. Анткени чындыгында Кыргызстанда 200 миңге жакын майыптуулугу бар адамдар көбөйүп атат. То есть бул чындыгын айтып кеткенде бага айлана чөйрөнө бул көп таасир этет да. Анан биз социалдык ишкер бирикмеси 2011 жылдан бери уже иштеп келатабыз. Анан буга чейин биз уже 10дон ашык социалдык ишкерлер бирикмесинин мектебин өткөрдүк. То есть буга башкача айтканда инклюзивдүү социалдык ишкерлер мектеби. Биякта деген биз атайын Кыргызстан боюнча майыптуулугу бар жарандарды чогултуп, аларга баягы жакшы мындай сабактарды берип, мындай биздин сабагыбыз дагы бир 2 модулдан турат да. Мындай айта кетсек, биринчи өзүңөр билесиңер, баягы стресс, ар бир адамдардын өзүнүн бир стресси бар. Айрыкча биз статистиканы карап көрсөк, майыптуулугу бар адамдардын кичинекей чагынан эле чөйрөдөн, ата-энесинин ар кандай кырдаал аркылуу чоң стресстер болот экен. Анан ошого караштуу биз өзүнчө бир модуль түзүп, ошол стресстен кантип чыгыш керек, ошону кантип кабыл алыш керек, анан кандай баягы мүмкүнчүлүктөр бар деп биз экинчи кадамга өтсөк, биякта биз аларды бизнес тармагында үйрөтүп, кантип бизнесчиликтарды берип, алар баягы өзүңөр билесиңер, майыптуулугу бар адамдар бул пособие алат, ар кандай бир мамлекеттен ал акча деген мындай кичинекей акча да. Анан биз айтып атабыз, ал акчаны бербей, андан көрөк сиздер баягы жакшы сабактарды үйрөтүп, акча табуу процессин үйрөтүп, ушундай социалдык көйгөйлөрдү чечүү үчүн ушу мектептерде окутуп, азыркы күнгө чейин биз 200дөн ашын баягы майыптуулугу бар адамдарды үйрөтүп, алар жакшы бир ишканаларды ачып кетти да. Мисал айта кетсек, мына көчө жакында эле бир чоң долбоорго катышып, биздин Канат деген окуучубуз бул экинчи орунду алып, бул дүйнөлүк чоң бир стартап программасы да. Ал деген өзү мындай майыптуулугу бар, то есть анын өзү ошол долбоору болсо, кол күрөш боюнча, арм рестлинг,
ачайын деген ой бар да. Азыр 20 баланы топтоду. 20 баланы топтоп, баягы мындай долборду толгондон кийин акча бөлүнүп берди. Анан ал бала болсо азыр өзү спорт уюмдарына барып сүйлөшүп, ушундай мага кичинекей бир бөлмө бөлүп бергиле. Биз ошо майыптуулугу бар адамдарды чогултуп, арым ресим кылып, дүйнөлүк чемпионатка катышалы деген ойдо эметти да. Эми бул эмнени айткым келип атат? Бул биринчиден деген сиз балдарына биз бүтүрдүк да. Балдар бүткөндөн кийин ушунчалык мындай инклюзивдүү деген баарына бирдей мамиле да. Биз деген ал жерде баягы толугу менен бүт баар катыша алат. Бирок биз 70% мектептин бүтүрүүчүлөрүн жалаң майыптуулугу бар жарандарыбызды алганбыз да, баягы заявкаларын толтурушуп. Анан бул жерде бүткөндөн кийин алар баягы билимди алгандан кийин, анан биринчи старт деп биз өзүбүздүн возвратный фонд деп коет, атайын келип турган акча, ал балдарга биринчи баштаган кадамдарына бир 20 000 сомдон 100 000 сомго чейин акча бөлүп беребиз. Анан мындан артык долбоорлор көп да. Мисалы үчүн процессор KG деп дагы бир долбоор ачышты балдар. Бул деген жанагы Кыргызстандын ичинде отуруп дүйнөгө иште IT жагынан, баягы информатика жагынан алар толугу менен долбоорду алып ачышып, азыр баягы Кыргызстанда да кызмат кылып атышат, анан дүйнөлүккө дагы чыгайын деген аракеттер бар да. Жалаң майыптуулугу бар адамдар ошол жакта иштеп атышат да. Анан чындыгында бул алар үчүн биз сурайбыз да, окууну бүткөндөн кийин кандай жыйынтык алдың дегенде ушунчалык өзүнө ишеним пайда болду дейт биринчиден. Экинчиден биз ойлогон эмеспиз, бул биринчи акча табып, ушундай акча тапкан мындай кыйын деп ойлошчу да. Чындыгында баягы кыйын эле, бирок анын ыкмалары бар. Анан биз толугу менен түшүндүрүп берип, кантип баягы ишкердүүлүктө иштетип кетиш керек. Социалдык ишкердүүлүк деген эмне? Бул социалдык ишкердүүлүк деген конкреттүү түрдө бир көйгөйдү бизнес инструмент аркылуу чечүү да. Анан бул социалдык ишкердүүлүксүңөр деп силерге толугу менен түшүндүргөндө, анткени алар көйгөйдү өздөрү кичинекей чагынан бери билишет да. Анан ал көйгөйдү чечиш үчүн мыкты кадамдарды кылышат. Анан биз ассоциат бирикмебиз, атайын ушу өзүбүздүн миссиябыз бар да, атайын ушу баягы майыптуулугу бар адамдардын баягы мүмкүнчүлүгүн дагы жогорулатуу, ар бирөө ишкердүүлүк ачып кетсе, баягы мамлекеттин дагы биздин баягы жарандылык баягы немебиз бар го, укуктарыбыз бар, анан ошонун баарын колдонуп, ошол биз аракет кылып жардам берели деген ушундай бирикмебиз, уюмубуз бар да, социалдык ишкерлер бирикмеси. Анан бул күнгө чейин эмеге жыйынтыктарыбыз чоң. Анан бул эфирге деле мен чыгып коймок экенмин өзүмдүн баягы окуучуларымды да. Анан кийинки эфирге да чыккым келет. Атайын биздин окуучуларыбыз бар, келип өзүн менен айтып берет. Анан менин оюмча бул деген социалдык ишкердүүлүк деген бул Кыргызстанда эле эмес, дүйнөлүк бул практика да. Дүйнөлүк практиканы караганда социалдык ишкердүүлүк менен аркылуу көп көйгөйлөрдү чечсе болот да. Жакшы. Гүлмира айым, теңдик бирикмесинин ишмердүүлүгү тууралуу кеп козгой кетсеңиз. Биздин бирикме 2004-жылы ишин баштаган. Каракол шаарынан 18-жылга чейин биз ушу областтык организация болчубуз. 2018-жылдан кийин бери биз азыр баягы улут деңгээлинде иштеп атабыз. Улуттук деңгээлде биздин негизги миссиябыз мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды же майыптыгы бар адамдардын укугун коргоо, ошол болуп аткан закон, ар кандай МПАлардын мониторинг кылуу, алар кандай ишке ашып атат, эмне үчүн ишке ашпай атат, же болбосо эмне кылыш керек, ошолорду ишке ашыш үчүн ошолорду жыйынтыктайбыз. Жана ушул коомдо болгон, мен жана жогору айтып кеткен коомдо болгон көз карашты өзгөртүү. Философия независимой жизни деп биз ошондой внедрение идеи философии независимой жизни деп биздин миссиябызда жазылуу. Биз көп тарапта иштейбиз. Бир аябай чоң негизги тарабыбыз бул мүмкүнчүлүгү чектелген кыздар жана келиндер менен иштейбиз. Эмне үчүн дегенде ушул карап көрсөк, мүмкүнчүлүгү чектелген кыздар, келиндер булар орусча айтканда двойная дискриминация болот. Ошонун алдында калышат. Алардын мүмкүнчүлүгүн көп нерселер чектейт.
мисалы мен айтып кеткендей айлана чөйрө жаңа адамдын мамилеси ошондой эле алардын туугандары, үй бүлөсү, анан алар баягы кээ бирөөлөрдү катып үйүнөн чыгарбай ошо үйүндө жашап ушунчалык чөгүп кеткен кыздар менен иштейбиз да. Биз Центрально-азиатская сеть женщин с инвалидностью деген бар. Ошонун координаторубуз 2016 жылдан бери. Ошол боюнча көп иштерди кылып келебиз. Анан жыл сайын жайында көз карандысыз мектеп болот. Ошол жерге кыз келиндерди чакырып, бир 10 күндөн күн окутуп, эс алып, өзүнө болгон ишенимдүүлүктү, өзүнүн чечим кабыл алууну үйрөтүү, эгер зордук зомбулук боло турган болсо, зордук зомбулуктун астын алууну үйрөтүү, ага туруштук бергенди үйрөтүү, ошондой нерселер менен иштейбиз. Ошондой эле биз жакында бир Комитет по защите прав лиц с инвалидностью деген фонд ачылган, ошонун мүчөсү болдук. Ошол уюмдун ичинде биз Кыргызстан конвенцияны ратификация кылган учурда ушул майыптыгы бар адамдардын абалы кандай экен, ушу на момент ратификации ошого анализдеп отчет жаздык. Анан рекомендацияларды кылдык, эмне кылыш керек деп. Деги эле биздин өлкөдө мына ушул майыптыгы бар жарандар кадимки жарандардай өлкөнүн башкарууга жана дагы чоң кызматтарга жетиши үчүн коомчулук, өлкөбүздүн коомчулугу кандай жардам бериш керек? Биринчиден мен айткандай политиканы өзгөртүш керек. Эмне үчүн дегенде, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар бул оорулуу адамдар эмес, бул кадимкидей эле адамдар. Бирок ага мүмкүнчүлүк түзүш керек. Биз жана инклюзия деп атпайбызбы? Инклюзия деген бул эмне? Коомдо ар бир адамга бирдей мүмкүнчүлүк болуш керек да. Ошондо гана инклюзия болот. Мисалы, инклюзивдик мектептерди айтып атабыз. Балдарды алып барып эле мектепке майыптыгы жок балдардын арасына киргизип коюп эле, мына биздин мектеп инклюзивдик деп айтабыз. Жок, бул интеграция. Инклюзия деген ошол мектепте бүт шарттар түзүлгөн, программалар бар, мугалимдер окутулган, ошол майыптыгы бар баланын жанында жардамчысы бар. Ошондо гана ошол мектепти инклюзивдик деп айтсак болот. Ошондой эле коом. Мисалы, мен шаарга чыкканда, мен өзүмдү кээде ушунчалык майып сезип кетем да, орусча айтканда инвалид сезип кетем. Мисалы, эшиктен кире албаганда, тепкичтен кире албаганда, же болбосо коомдук транспортко кире албаганда, эгер ошонун баары тең жеткиликтүү болсо, ошондо гана мен ойлойм, майыптыгы бар адамдардын жашоосу өзгөрөт. Эми ар кандай көйгөйлөр аябай көп. Аларды айта берсек эфир жетпейт деп ойлойм. Түшүнүктүү. Анан деги эле мына ушул донордук фонддор тарабынан майыптыгы бар жарандарга көңүл буруларын угуп келебиз. Ал эми мамлекет тараптан жетишерлик көңүл бурулабы? Мен айтып кетесиз. Эми мамлекет тарабынан мурда Министерство труда и социального развития деген болчу, азыр башка министерствого кошулуп кетти. Ошол тараптан госсоцзаказ бар болчу. Ошол жерде майыптуулугу бар адамдардын уюмдарына, же болбосо майыптуулугу бар балдардын ата-энелеринин уюмдарына долбоорлорун колдоп, акча берип, ошол иштешчү да. Эми азыр андан башка баягы жөлөк пул, мисалы 18ге чыга элек балдардын, майыптуулугу бар балдарга жардамчы ошол төлөп берет да. Андан башка жок болуш керек эчтеке. Чындыгын айтканда баягы көйгөй көп. Гүлмира айтып кеткендей, бул биринчиден баягы элдин аң сезимин өзгөртүш керек. Суроо туулат да кантип өзгөрүш керек деген. Бул баягы орусча айтканда просвещение деп коет. Кыргызча айтканда баягы ушул
майыптуулук боюнча көбүрөөк маалымат берип, кичинекей мектептен баштап, мисалы үчүн биз Европа, Американы караганда деле ал жерде мындай эч эме жок, мындай көйгөй жок. Бул кадимкидей ар бир адамдын мүмкүнчүлүгү бар, бирдей да. Ал бул ушуну кичинекей чагынан баштап сиңирген, садиктен баштап да, мындай бала бакчадан баштап университетке чейин бул ар бир кадамда сиңирген. Бул ким сиңирген? Бул деген мамлекеттик органдар сиңирген да. Биз азыр мындай карап атабыз, мамлекетте мындай айта кеткенде жардам берип атат, болушунча жардам берген жок деп айтууга туура эмес болуп калат. Бирок мындан да чоңураак кадамдарды кылыш керек да. Биз деген мындай Кыргызстан жаңы эле калып калган мамлекет эмеспиз да. Дүйнөлүк практиканы караш керек да. Ол жактан практиканы мектепке, бала бакчага, университетке киргизиш керек да. Чындыгынан биз жанагы өзүбүз бир мектеп түзүп алдык да. Инклюзивдүү социалдык ишкерлер мектеби. Ал мектепте деген болгону 30 эле баланы окутабыз. Багы атайын арыз жазышып, келип тандап алып, анан окутабыз да. Анан мурдагы жылы биз жакшы долбоор бүтүрдүк. Бул майыптуулугу ошондой көйгөйлөрдү чече турган уюмдарга биз ошондой уюмдардын жетекчилерин алып, багы ишкердүүлүк ачкыла. Силер анткени өзүңөр ошо көйгөйдү билесиңер. Ишкердүүлүк жасасаңар, силер ал көйгөйдү чечиш үчүн дагы чоң мүмкүнчүлүктөр болот. Ошон үчүн мен мындай айтып кетерим, бул жерде деген кичинекей баладан баштап чоң атага чейин адамдын аң сезимин өзгөртүш керек да. Аны курал-жарактар бар. Аны деген жаңы бир нерсени үйрөтүп кереги жок. Дүйнөлүк практиканы карап, ошону колдонуш керек да. Анан мен жакшы бир айта кетерим, мен көп жыл болду иштеп, аракет кылып, колуман келген жардамды кылып келатам. Анан багы көргөндө мындай кадимкидей мындай эме алардын жасап аткан кадамын көрүп, алар да сүйүнөт, биз да сүйүнөбүз. Анан бир жыйынтыкка келгенде, мисалы үчүн Канат деген балабыз, эч ким башына ишенген эмес. Багы эме кылып, биз болсо айтып жасай аласың. Тоскоолдор көп болгон да. Мисалы үчүн жанагы эле кичинекей бөлмөнү ачып эметебиз десе, мындай бөлмө берип коюшат, бирок ичинде эч качан эме жок да, мындай айтканда доступность жок болуп калган учурлар болгон. Бирок ага карабастан ал бир жыйынтыкта өттү, эми $3000 чейин акчаны утуп алды. Анан ошону көргөндө бул башкаларга дагы бул кандайдыр бир прецедент болот да. Ошондой нерселерди биз көбүрөөк элге жарыялаш керекпиз. Анан баягы негизи мамлекетте аябай жумуш көп деп долбоорлор. Анан акыркы болуп калбаш керек да алчы. Ал приоритеттүү түрдө жашалыш керек да. Ошол мен эң негизи айтып кетем. Жакшы, азыр бизде жардам алып түрмөк келип калган экен. Андан соң биз маегибизди улантабыз. Кечтин кезекчиси Урмат Борченов. Кечтин кезекчиси бүгүн Урмат Борченов эмес, албетте Амирбек Исмаилов, мен болмокчумун. Биздин берүүнүн башкы өнөктөшү Имарат Прогресс курулуш компаниясы. Компания өлкөдөгү 24 жылдык тажрыйбасы бар Имарат Групп курулуш холдингине кирет. Азыр Имарат Прогресс курулуп жаткан Алтын Булак Лайф, Гранвилл, Астория үйлөрүнүн баарыбызды жаңы жашоочулары болуш үчүн чакырат. Ал эми биз маегибизди улантабыз. Эсиңиздерге сала кетсек, бүгүнкү биздин тема социалдык чөйрө жана майыптыгы бар жарандар. Биздин конокторду да бир ирет тааныштыра кетели. Гүлмира Казакунова, майыптыгы бар жарандардын теңдик коомдук бирикмесинин жетекчиси, жана Бактыбек Сагналиев, социалдык ишкерлер бирикмесинин башчысы. Маегибизди уланталы, анда жана Гүлмира айым, сиз жогоруда айтып өттүңүз, мен шаарга чыкканда гана өзүмдү майып сезип кетем депчи. Анан деги эле аймактарды айтпай эле коелу. Борбор калабыз. Бишкекте майыптыгы бар жарандарга мындай ыңгайлуу болуш үчүн эмнелер жасалышы керек, эмнелер жетишсиз? Эми көп эле нерсе жетишсиз. Мисалы алсак физикалык доступность, физическая доступность деп коелук. Бизде сниптер бар. Бирок сниптер эски сниптер. СНИП это строительно-нормативные правила. Бул имарат курганда ошону колдонуш керек. Мисалы көрүп атсаңар керек, бизде пандустар көбөйүп калды, майыптуулугу бар адамдарга жеңилирээк болду деп. Бирок силердин эле имаратка кире бергенде пандусту көрдүк. Бул деген СНИПке туура келбеген пандус. Ал үчүн ал жерден өзүң чыга албайсың.
Ошондой эле пандустар шаардын көп эле жерлеринде иш кылып баягы мына пандус бар, мына деп отчет берген эле пандустар да. Экинчисин айтсак, коомдук транспорт. Коомдук транспортто кээ бир эле троллейбустар мындай эмеси бар, откидной пандусу бар. Башка коомдук транспорт 100%ке доступный эмес. Ошондой эле жолдорду алсак, тротуарларды алсак, кээ бир жерлерден өтүүгө мүмкүн эмес. Азыр мына жолдорго ремонт кылып атат, ар кандай көп акчаларды кетирип атат. Ошо жерден эле кичинекей эле мындай жапыс кылып, араба өткөндөй мындай шарттарды түзүп койсо, мен ойлойм, бул деген көп деле акча кетпейт ага. Анан доступность десек эле биз баягы пандустарды айта баштайбыз, бирок баягы коляска менен жүргөн адамдардан тышкары дагы башка категориядагы адамдар бар. Мисалы көзү көрбөгөн адамдар, кулагы укпаган, сүйлөбөгөн адамдар. Алар үчүн дагы ушундай шарттар жок. Мисалы көзү көрбөгөн адам коомдук транспортто кетип баратса, ал кайсы жерде, кайсы остановкадан түшөрүн кайдан билет? Ал үчүн деген водитель айтыш керек, баланча остановка болот, кийин остановка тигиндей деп. Аны айтканда кулагы укпаган же сүйлөбөгөн адам кантип угат аны? Анын үчүн деген световой табло болуш керек, ал жерде жазылып туруш керек. Кээде баягы умственное ограничение деп коебуз, ошондой адамдарыбыз дагы бар. Аларга дагы доступность керек, алардын доступности башкача. Мисалы, кичинекей сүрөттөр менен пиктограмма деп коет. Бул жерде столовый, бул жерде туалет, бул жерде дагы башка бир ишкана деп ошондойлор болуш керек да. Ошонун баарын көрүшүбүз керек. Мисалы, биз аябай Бишкекте мындай аябай чоң инициатива болду. Өзүңөр билсеңер керек, 2 жана подземный переход бар го, филармониянын жанында жана ЦУМдун жанында. Ал жерге подъемниктерди коюшту. Баягы разумное приспособление деген понятие болду да, аны койду. Бирок ал иштедиби, балки мен бир жолу түшүп калдым. Балким 1 ай иштеди. Андан кийин иштебей калды. Жакында биз мэрияга барып, жумушчу топ түзүлгөн, ошол жерге барып, эмне үчүн иштебей атат, качан иштейт десек, Кыргыз лифт, Кыргызское управление капитального строительствога айтып атат, булар жоопту деп. Тегилер жок, биз жооптубуз дейт. Ким аны жасаган? Подрядчик ким болгон? Эмне үчүн ал деген аягына чейин жасаган жок? Эмне үчүн ал деген жоопкерчилик алган жок? Мен иштетем деп. Ошондой нерселер аябай эле көп. Мисалы дагы айтып кетсек, баягы бир эме уран бар да, ничего о нас без нас деген. Мына мисалы жаңы закондорду кабыл алып атат. Кээде деген биз берген сунуштарды аяка киргизбей, өздөрү билген сунуш эмелерин жасап атат. Мисалы эле жакында жогорку кеңеште каралган закон об инклюзивном образовании деген. Ал жерде 2 окуудан өттү, бирок биздин жаңырык деген өзүбүздүн торчобуз бар. Ошонун мүчөлөрү дагы аябай специалисттер киргизген сунуштар кирбей калды. Ал закон эмнеге керек? Эгер ошондой негизги нерселер кирбегенде, негизги нерселерди учутка албаганда ал закондун кереги жок да. Мына ошондой болуп атат да, не только вот образование, ар кандай тарапта ошондойлор болуп атат. Эгер ошонун баарын биздин үнүбүздү угуп, биздин сунушубузду угуп, ошону деген кабыл алышса, конечно, башкача болот. Турмуш өзгөрөт, өлкө өзгөрөт. Мисалы, мен жана айтып кеткендей, медицинский подход к инвалидности, ал боюнча биз оорулуу жаранбыз да, биз стандартка туп келишпей болуп атпайбызбы? Бирок карагылачы, стандарт деп коет. Мисалы, кыздардын стандарты 90-60-90 дейт. Бардык эле кыздар ошондойбу? Эгер андай болбосо, ал стандартка туп келишпесе, алар эмне аял эмеспи? Алар бала төрөй албайбы? Алар деген сүйүктүү жар боло албайбы? Же коомдо жашаганга укугу жокпу? Ошондой эле
мамиле мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга болуш керек. Стандарт баарыбыз окшош болгондо андай кандай болот? Мен ошондой деп ойлойм да. Азыр бүгүн сиздер менен маектешип жатып мындай бир сунуш келди да сиздергечи. Майыптыгы бар жарандар эмес, мындай талабы жогору адамдар, талабы жогору жарандар десек туура болот го. Анда өзгөчөлөнүп бөлүү болуп калат. Анда дагы баягы сегрегация деп коет. Бөлүү болуп калат. Эмне үчүн буларды биз бөлүшүбүз керек? Канткенде туура болот деп ойлойсуз? Майыптыгы бар адамдар, мисалы очки кийген адам, сары чач адам, майыптыгы бар адам, ошондой эле болот. Өзгөчө адам дегенде эми ар бирибизге өзгөчө, сиздин өзүңүздүн өзгөчөлүгүңүз бар, меники бар, Бакыттыкы өзгөчөлүгү бар, анда болбой калат. Бакытбек мырза, социалдык ишкерлер бирикмесинин аймактардагы ишмердүүлүгү жөнүндө айтып берсеңиз, мисалы майыптыгы бар жарандар бар, өзү каалайт бир нерсе жасаганды, устачылыкты же кандайдыр бир ишкердикти үйрөнгүсү келет, бирок туугандары каршы болуп, сен эмнени кыйратмак элең, сен колуңдан келбейт деген басынтуулардан улам чыга албай калгандар көп да. Деги эле аймактарда кандай ишмердик жүргүзөсүздөр? Биринчиден Гүлмежеге кошулам толугу менен айткандардын баарына да. Эмне биякта биз деген майыптуулугу бар адамдар деп эле айткан туура деп мен да ойлойм. Анан экинчиден могу сиздин сурооңузга жооп берейин. Биз деген баягы ишкердүүлүк мектебибиз мындай өзгөчө кылып бөлүнбөйбүз да. Баардыгына бирдей мамиле. Алардыкы дагы конкурс менен өтөт, бизнес план жазышат, баягы презентацияга даярданышат, жанында ата энелери менен келип, баягы балам эметип атат деп баягы колдогон учурлар да бар. Анан сиз айткандай колдобой калган учурлар да бар. Эми биз баарына бирдей мамиле кылабыз да. Бул биздин өзгөчөлүгүбүз ушул. Анан экинчиси бул жанагы аймактардагы ишкердүүлүк, социалдык ишкердүүлүктөр баягы атайын ушундай өзү мисалы үчүн бир долбоор бар. Баягы мебельный цех деп коет, эме атайын ачышып, имараттарды жасашат. Ал жерде дагы ошо мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар иштеп, баягы өзү акча таап эметип атышат. Бирок ошондо дагы баягы госсоцзаказ деген бар да, бир эмелерде тендерлер деп коет, ар кандай ошолорго катышып атканга дагы тоскоолдор болуп калат да. Анан ага карабастан дагы бирок аракет кылып ушунчалык сонун баягы жакшы жасашат ушу имараттардын баарын да. Анан дайыма бир тендерден бир канча утуп, анан иштерди жасап атышат. Бирок мен эмнени айткым келип атат? Бул жерде мен баягы биринчиден кайсы бир тармакта болбосун билим алган киши, мына ишкердүүлүк болуп атат. Ишкердүүлүк биз жана айтып кеткендей биринчи адамдын өзүн окутуу, ким ал, кандай стресстер бар, кандай баягы өзүнө ишеним берүү. Анан экинчиден ишкердүүлүктү окутуп, ишкердүүлүктү окуткандан кийин баягы уже мотивация алат да. Биз баягы практиктер менен жолуктурабыз. Чындыгында баарын мисалдар, айбагандар көп да. Аларды бүткөндөн кийин баягы чыккандан кийин баягы ойлору бар, эмеси бар. Анан сразу эле баягы айткандай чектөөлөр башталат да көп жердечи. Акчасы жок болуп калат, мамасы ишенбейт. Баягы эле мындай кайра эле ошол жашоого келет да. Анан ошол жашоодо биз мындай көрүп, мындай деген ментордук программаны түзгөнбүз да атайын. Ошо ментордук программа окууну бүткөндөн кийин, уже баштайм дегенден кийин биз өзүбүз атайын менторлорду чогултуп, ментор деген эми устатты берип ар бир балага 1-2 айга чейин устат өзүнүн мисалы менен, тажрыйбасы менен, өзүнүн акылы менен аларга баягы бизнес тармактан эле эмес, баягы жашоо тууралуу шыктарды үйрөтүп, бул жерде мындай кыл деп баягы башкача айтканда бир жыйынтыкка алып келет. Анан ментордук программаны биз көрдүк, жыйынтыгын көрдүк, көп мектептерде өткөрдүк да. Ал бүткөндөн кийин дагы биз атайын бир пособияларды берип, атайын бир билимди берип, бир имаратка штаб коюшубуз керек экен да. Анан ал жерден дагы иштетип келиш керек экен, чектөөлөр аз болуш үчүн да. Андан кийин биздин жанагы фонд деп коет, акча берүүчү фонд. Ал фонддон биз акчаны бөлгөндө дагы бир жакшы нерсеси, ал фонддон акчаны биз бере эле койбойбуз. Процентсиз түрдө кайра ошол эле сумманы 1 жыл же 2 жылдын ичинде кайра кайтарып берет. Анан баардык статистиканы карасак, майыптуулугу бар адамдар алган акчаны алса дагы толугу менен кайтарып беришти да. Баягы аябай жумушка да аябай берилип иштешет, баягы мындай өзүнүн мыкты көрсөтүп, жыйынтыктарга чоң көрсөттү да. Анан баягы аймактарда кандай иштеш керек? Аймактарда бул биринчиден баягы мен эме деп ойлойм да, негизи көзөмөл деген бар да.
ар бир жерсени мыйзам болобу кайсыр ар бир жерде көзөмөл кылып туруш керек да. Ал системный түрдө болуш керек да. Баягы пандус жөнүндө айтып кеттиңиз го сиз, подземкага жасап, ал жерде система жок болуп калды. Ким жасаш керек, кандай көзөмөл жок болуп калды да. То есть үстүн көзөмөл жасабаган кишилерде андайын эмне болуш керек? Андайын атайын бир баягы жасаган жоксуңар деп бир нерсе чечим чыгарып, бир нерсе кылыш керек да. А бизде мындай ошол нерселер жок болуп атат да. Көзөмөлгө алынган нерсе, жыйынтыгы жетпей калып атат. Мындай бир сонун долбоор болот, долбоордун аягында туруктуулугу жок болуп калат. Ошол долбоорлорго туруктуулук кылыш үчүн социалдык ишкердүүлүк ачык. Силер алар деген эч кимден көз каранды болбой өзүңөр иш жасайсыңар. Силер биз баарыбыз бирбиз деп мындай жакшы бир нукка берип атабыз да, мындай биздин бирикмебиз. Анан бул негизи туруктуулук жакка, анан баягы эффективность деп коет, результативность биз ошого аябай көп карайбыз да. Анан бирдей баарына бирдей шарт кылып, баягы Кыргызстан боюнча иш алып барганга аракет кылабыз. Бирок биздин дагы мүмкүнчүлүгүбүз чектелген болуп калат. Анткени биз 30 бала же максималдуу түрдө бир 100 балага чейин окута алсак, андан ары окута албай калып атабыз да. Аны мамлекет тарабынан алып, мектептин ичине өзүнчө сабактарды киргизип, университетке сабактарды киргизип, бүт баарына бирдей шарт кылып, анткени баягы бир нерсе жасарда, өзүм мындай бир нерсе жасарда мен үстүнөн карайм да, бүт баарына сөз сүйлөп атканда да мындай ойлонуп сүйлөйм да, баарына бир эме болуп калбасын да. Ошол эң маанилүү да. Ошол нерсе бизде баягы мамлекеттик жактан мындай көзөмөлгө алынып, бүт баарын анан мындай бир мыйзам 3 ай эмес, бир 2-3 күндө эле каралып, бат-баттан чечилип, жакпай калдыбы? Мисалы үчүн мындай да, бизнесте ушундай да. MVP деп коет, минимальная жизнеспособность продукта деп коет да. Аны бир 3 айга чыгарат, 3 айдын ичинде жетишпей, эл талап төлөбөй эле болбой калса, аны кайра алмаштырат да. Мыйзам деле ошондой болуш керек да. Жакпай калды, болбойт экен деп кайра өзгөртүп, мындай жакшы бир эффективдүү нерсе жасалыш керек да. Бизде ал жасалбай калып атат. Анан жүрө берет, анан папкалар толо берет, анан эл чыгат, тура эмес кылып атасыңар деп ошентип анан жоопкерчилик адамда жок болуп калат да. Ошон үчүн мен айтарым, биринчиден баягы аң сезимди өзгөртүш керек, экинчиден билим системасына билим бериш керек, ишкердүүлүк боюнча, кайсы жашоо шыктары боюнча, ошондо гана коомубуз өзгөрүп, баардыгына бирдей мүмкүнчүлүк болуп, баягы жакшы бир нукка өзгөрөт экен деген ой да. Маегибиз соңуна чыгып барат, анан сиздерге жыйынтыктоочу суроону бергим келип турат ушул жерден. Деги эле биз бүгүн маектешкен, сөз кылган нерселердин баары жакшы жакка өзгөрүүсү үчүн, мына ошол коомдун аң сезими, ою өзгөрүүсү, майыптыгы бар жарандарга ою өзгөрүүсү үчүн эмне кылышыбыз керек? Жана алдыдагы пландарыңыз жөнүндө да айтып кетсеңиздер болот. Биз жыйынтыктап атып айтып кетким келет да. Майыптыгы бар адамдар, балдар бир мындай бир туңгуюкта жашашат да. Эмне үчүн ал туңгуюк? Баягы коомдо калыптанган көз караштар бар. Бул адамдар эчтеке кыла албайт, окуй албайт, иштей албайт. Ошон үчүн аларга карата күтүү азыраак болот да. Күтүү аз болгондо мүмкүнчүлүк берилбейт. Мисалы, банктан, например, майыптыгы бар адамдарга кредит бербейт. Эмне үчүн? Ал төлөй албайт, ал иштей албайт, ал оорулуу. Анан ошентип эле, күтүү аз болгондон кийин, мүмкүнчүлүк жок болгондон кийин буларды бөлөй баштайт да. Атайын мектепте окушат, атайын чогуу бир үйдө жашайт, же болбосо атайын бир жерде гана майыптар иштейт. Андай ошондой болгондо адамдын баягы комплексный полноценность, низкая самооценка боло баштайт да. Адам ошондой болгондо өзүнчө пассивдүү болуп, эч жакка чыккысы келбей, анан изоляция болуп, үйдөн чыкпай калат. Үйдөн чыкпаганда коом деген көрбөйт андай адамдарды. Көрбөгөндөн кийин эле баягы калыптанган көз караш. Ошентип моундай туңгуюк боло берет. Эмне кылыш керек деп сиз суроо бересиз. Ар кимибиз өзүбүздүн ордубузда ошол туңгуюктун цепочкасын үзүшүбүз керек. Мисалы, биз мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын коомдук бирикмелери өзүбүздүн ордубузда, социалдык ишмерлер өзүнүн ордунда, силер телевидение, силер аябай чоң курал жараксыңар, силер деген ошо майыптыгы бар адамдар жөнүндө туура маалымат, аларды мындай байкуш кылбай, же болбосо аябай баатыр кылбай, кадимки эле адамдардай көрсөтсөк, ошондо дейм, ошо туңгуюк бөлүнүп, биз кадимки эле жарандардай болуп, өзүбүздү кадимки эле мүмкүнчүлүгүбүз чектелбегендей болуп сезебиз деп ойлойм.
Жакшы, Бакыт мырза, алдыдагы пландарыңыздар тууралуу кыскача. Мен дагы ойлойм, негизи баалуулуктар деп коет. Ар бирөөсүнүн баалуулуктары бар. Анан элдин да баалуулуктары бар. Ушул баалуулуктарга биз баягы таасир этиш керекпиз. Ар бир майыптуулугу бар адамдар жөнүндө толугу менен инклюзивдүү кылып, баягы өзүбүздүн колубуздан келген аракеттерибизди кылыш керекпиз да. Анан биз социалдык ишкер бирикмесинин уюмунун келечектеги пландарыбыз, миссиябыз, бул мен өзүмдүн да миссиям, кандайдыр бир аябай мындай жоопкерчиликтүү сезем. Ошол баягы майыптуулугу бар адамдардын баягы мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу жана ошондой эле ушул баягы мисал катары агенты перемены деп коет, же болбосо баягы ийгиликтүү адамдар катары биз ошондой ийгиликтүү адамдарга жаратканга мүмкүнчүлүк түзүп берип, жана мектеп аркылуу, бизнес аркылуу топ элдин баары көрсүн ушундай мыкты жарандар чыгыптыр, жыйынтыкка жетиптир деп бир кандайдыр бир көрүнүш болуш керек да. Ошондо адамдардын аң сезими өзгөрөт. Анан баарына бирдей, мектепте өзүнчө кылып кылбай, баарына бирдей инклюзивдүү мамиле. Анан ошого караштуу биз бул жылы 3 чоң бир иш-чара кылалы деп атабыз. Биринчиден инклюзивдүү социалдык ишкерлер бирикмеси деген мектебин ачабыз. 11 марттан баштап бизде арызыбыз ачылат. Анан ал Кыргызстан боюнча биз 2 мектеп өткөрөбүз деген пландарыбыз бар. Бул Бишкекте, анан Ошто. Анан экинчиси бул жанагы мен өзүм кыялым бар. Coworking space деп коет. Атайын баары мен көп кишилер менен жолугуп, анан мындай бир көйгөйлөрдү көрүп атам да. Чын эле көп жерде баягы доступность же болбосо баягы кыйын болуп калат. Анан ошого караштуу биз мындай coworking бизнес ачалы деген оюбуз бар. Ошон үчүн сиздерге чоң рахмат. Бүгүн ушу маек куруп, баягы жарым саат болсо дагы жакшы бир маек курдукпу деп ойлойм. Эми майыптуулугу бар адамдардын мүмкүнчүлүгү аябай чоң, алар мыкты. То есть ошон үчүн баарыбыз эң негизгиси ошол ар бирөөсү өзүбүздөн башташ керекпиз да. Анан ар бири баарыбыз баштасак, бул нерсени баягы элге да жеткире алабыз. Анан баары жакшы болот деп ойлойм. Сиздерге чоң рахмат. Бүгүнкү биздин маегибизден кийин өлкөбүздө майыптыгы бар жарандарга коомдун көз карашы жана ошол эле учурда мамлекеттин көз карашы жакшырат деген ойдобуз. Сиздерге чоң рахмат. Сиздерге да чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, иш күнүнүн кечи сапарын алдын көздөй улантат. Азыр кезек сюжетте. Покажи свои трусики в цветочек. Биринчи дизайнер модельдер менен кирип даяр болгула. Экинчи дизайнер гана. Это второй дизайнер со своими моделями. Үчүнчү каякта жүрөт? Ладно, я сейчас тебя здесь оставлю, ты уже ученики төртінші план түшіре беріп, лифтичинге бермей мақұл бол. А сразу понимай, если...
маркер. Бизге суу алып келиш керек болчу. Азыр алып келет. Тынчтыкты сактагыла, азыр баштайбыз. Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу айымдар жана мырзалар. Саламатсыздарбы достор? Бүгүнкү кечебизди сиздердин уруксаатыңыздар менен баштайбыз. Менин оюм боюнча кандай кийинерибизди бизди курчап турган коом айтат. Бул жактагы көрсөтүп жаткан кийимдердин баарын мен күнүмдүк жашоодо кием. Чынын айтканда, көчөдө баратканда мени өтүп бара жаткан кишилердин түшүнбөгөн көз карашын байкайм. Адамдар өзүн кийим аркылуу көрсөткөнгө үйрөнүш керек. Кандай өзүн сезсе, ошондой кийинип. Мен джинсы же Adidas спорттук кийимин эч качан кийбейм. Мен бул жаман деп айтпайм. Жөн гана бул мен эмесмин. Мына бул жактагы көрүп жаткан стиль бул мен. Иш күнүн кечи өз сапарын алдын көздөй улантат. Бизде кезектеги меймандарыбыз бар. Бүгүн биздин тема социалдык чөйрө. Конокторубуз менен четинен тааныштыра кетели. BBC-нин тандоосу боюнча дүйнөнүн 100 таасирдүү аялдарынын катарына кирген Гүлназ Жүзбаева жана Көз Азиздер Кыргыз Федерациясынын жетекчиси. Саламатсызбы? Кийинки коногубуз Азат Токонбаев, жеке ишкер, Кыргызстандагы Азиздер Федерациясынын мугалими. Саламатсызбы, Азат мырза? Салам алейкум. Мерим Бактыбек кызы, Молбулак компаниясынын байланыш бөлүмүнүн кызматчысы. Саламатсызбы. Кош келипсиздер. Чоң рахмат. Жакшы келип алдыңыздарбы? Маанаңыздар жакшыбы? Жакшы рахмат.
деги эле биздин Гүлназ айымды сизди угуп көрүп жүрөбүз. Буга чейин сиздин презентацияларыңызды да көргөнбүз. Анан деги эле Кыргызстанда Көз айзидер федерациясы тууралуу алгач ушу кандайча уюштурулганы жөнүндө кеп кызгой кетсеңиз. Бул ошо коомдук бирикме Кыргыз Азиздер Федерациясы. Ошол федерацияны ошо көзү көрбөгөн, кандайдыр бир ийгиликтерге жетишкен, өзүнүн билимин башка адамдарга окутам, башка адамдарга жардам берем деген адамдар биригип, ошол максатта башка көзү көрбөгөн адамдарга жардам берүү максатында ошо түзгөнбүз да. Бул коом ошол азыркы заманбап учурда ошол көзү көрбөгөн адамдар жаңы технологиялар менен, жаңы ыкмалар менен ошол коомго аралашуу үчүн кандай нерселерди билиш керек, ошол жаңы ыкмалар билип алса, ошол коомго аралашуу оңой жана жеңилирээк болот да. Ошол ыкмаларды, ошол кандай нерселер бизге жардам бере алат, ошол нерсени биз башка адамдарга окутуп, ал адамдарды ошо толук кандуу коомдун арасына кошуп, башка коомдун эле кадимки эле биздин кыргыз элинин жараны башкалардай эле укугу бар деген маалыматты жеткирип, ошол деңгээлге жеткиребиз да. Азыркы учурда ошо бизде эң негизги азыркы биздин алып барып аткан жумушубуз бул ошо 6 айлык окуу. 6 айлык окуу бул ошол көзү көрбөгөн адамдарды Кыргызстандын ар кайсы областтарынан келишет. Ошол көзү көрбөгөн адамдарды өз алдынча жашоого, коомго аралаштыруу максатында ошол окууну окутабыз да. Бул окууга 6 ай бою күнүгө саат эртеңки саат 9-дан кечки 6-га чейин 5 сабак өтүлөт. Бул ошо бир айлар менен окуп жазганды үйрөнүшөт. Компьютер, смартфондорду атайын программалардын жардамы менен колдонууну үйрөтөбүз. Ушундай актаякчалар менен өз алдынча бирөөнүн жардамысыз ошол жеке эле Кыргызстанда эмес, Бишкек шаарында эмес, дүйнөнүн бардык жагына өз алдынча өз алдынча жүрө алгыдай ыкманы менен окутабыз. Андан сырткары бул тамак аш жасоо, үй тиричилигин кандай алып баруу, өз алдынча конок күтүү, үй жыйноо, деги эле адам баласы күнүмдүк жумушун кандай кылат, ошону өз алдынча көзү көрбөгөн адам кандай кыла алат, ошону окутабыз. Андан сырткары англис, анан орус тилдерин окутабыз да. Бул болсо ошол күнүгө болчу сабактар. Андан сырткары биз ошо коомго аралаштыруу максатында жана ошондой эле көзү көрбөгөн адамдарга өзүнө ишеним пайда кылуу үчүн, коркуу сезимдерин, уялуу сезимдерин жоготуу үчүн көптөгөн иш-чараларды алып барабыз. Бул ошол спортко менен машыктырабыз. Бизде студенттерибиз чуркашат, сууда сүзгөндү үйрөнүшөт. Тоого чыгабыз, ар кандай пикник, парапланда учабыз, жылкы минебиз, деги велосипед эбебиз, бардык нерселерди кылабыз да. Ошол коомдук жайларда чоң-чоң баягы сатуучу жайларга, торговый центрларга жана ошондой эле кинотеатрларга барабыз, ресторан, кафелерде жана боулинг ойногон боулинг центрларга алып барабыз. Бул эми тренингибиздин бирден бир бөлүгү. Бул ошол көзү көрбөгөн адамдарга, биздин студенттерге ошол ишенич пайда кылуу эң биринчиден. И ошондой эле ушул нерсенин бардыгын кыла алсак болот. Ошол жерлерде кандай өзүн алып жүрүш керек, эмнелерге көңүл буруш керек, көрбөгөн адам кандай нерселерге көңүл бурса өз алдынча жүрө алат, адамдар менен кандай пикир алмашып сүйлөшүш керек, ошолорду үйрөтөбүз. Жана ошондой эле ошо коомго аралаштырып, башка коомдун мүчөлөрүнө дагы ошол көзү көрбөгөн адамдар ошол нерсени кыла алат, бардыгы баягы өз алдынча жашай алат. Эгер ошол өзүнүн жашоосуна керектүү нерсенин бардыгын үйрөнүп алса, ошонун баарын өзүбүз кыла алабыз. Бардыгы эле адамдардай бирдейбиз деген маалыматты да жеткиребиз да. Андан сырткары биз ошол жеке эле тренинг менен, окутуу менен электенбей, ошол бүтүрүүчүлөрүбүзгө университетке тапшырганга жардам бере алабыз, консультация берип или окутуу куралдарын мындай кандай өзүнө ыңгайлуу кылып алыш керек,
кандай нерсени билип алса оңойрок болот, ошону үйрөтөбүз. Андан сырткары ошо жумуш орундарын тапканга жардам беребиз. Ошол биздин шаардагы чоң компаниялар булар менен сүйлөшүп, биз ошол гарант болуп, биздин бүтүрүүчүлөрүбүз өз алдынча жашай алат, ошол нерсени кыла алат, бизге мүмкүнчүлүк бергиле деп сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, анан жумушка орноштурабыз да. Андан сырткары биздин балдарды ошо параолимпиадалык оюндарга кирген, оюндар спорт түрлөрүнө машыктырганга дагы шарт түзгөнгө аракет кылып жатабыз. Азыркы учурда биздин бүтүрүүчүлөр ошо пара дзюдо менен машыгып жатышат, пара триатлон менен машыгып жатышат, жеңил атлетика менен машыгып жатышат. Ошондой эле азыр бул 2-3 ай болуп калды, көзү көрбөгөн адамдар футбол ойноп атышат да. Кыскача ушундай. Жакшы, эң сонун, абдан жакшы. Ал эми бизде азыр жарнамалык түрмөк, андан соң биз маегибизди улантабыз. Күнүн кечи өз сапарын алдыга карай улантат. Берүүбүздүн башкы өнөктөшү Имарат Прогресс курулуш компаниясы. Имарат Прогресс курулуш компаниясы 24 жылдык тажрыйбасы бар Имарат Групп холдингине кирет. Азыр Имарат Прогресс курулуп жаткан Алтын Булак Лайф, Гранвилл, Астория үйлөрүнө баарыбызды жашоочу болуш үчүн чакырат. Ал эми биз маегибизди улантабыз. Эсиңиздерге сала кетсек, бизде Көз Азиздер Федерациясынын түзүүчүсү Гүлназ Жүзбаева, Мерим Бактыбек кызы, Молбулак компаниясынын байланыш бөлүмүнүн кызматчысы, Азат Токтомбаев, жеке ишкер, Кыргызстандагы Азиздер Федерациясынын мугалими. Дагы бир ирет саламатсыздарбы дейли. Азат мырза, айтсаңыз, мына ушул Көз Азиздер Федерациясына качан келгенсиз жана канча убакыттан бери мугалимдик кесип менен алектенесиз? Дагы бир жолу ассалам алейкум. Мен бул Көз Азиздер Федерациясына 2015-жылы келгем. 2015-жылы январьдын 10-унда келгем. Буга чейин мен өзүм Караколдо, негизи Көлдөн болом. Каракол шаарынан келдим. Буга чейин өзүм болсо өз алдынча мындай баса алчу эмесмин. Дайым бирөөнүн жардамы менен жүрүп, өзүм болсо Көз Азиздер үчүн интернат бар, ошону бүткөм. Бүткөндөн кийин эч жака иштебей эле ошо бирок окугам университетте. Окугандан кийин иштебей эле жүргөм да. Анан бияка келип, Гүлназ айткан ошо 5 сабакты таяк менен басканды, компьютерди, тилдерди үйрөндүм, англис тилин үйрөнүп. Биякта бүткөндөн, бул тренинг бүткөндөн кийин, ушу Көз Азиздер Федерациясынын тренинг бүткөндөн кийин ушул жерде инструктор болуп иштеп калдым. Кайра эле ошо өзүбүздүн билимибизди башкаларга дагы, башка көрбөгөн көзү азиз адамдарга берели деп. Ошо компьютер менен смартфонду жакшыраак, көбүрөөк өздөштүргөн үчүн ошо компьютер, смартфондон башкаларга дагы өзүм билгендерди үйрөтүп атам. 5 жыл болду уже. Буюрса 6-жыл болуп барат. Жакшы, абдан жакшы. Мерим, сиз айтып өтсөңүз, бул Көз Азиздер Федерациясында кайсыл жылы окудуңуз, канча убакыт билим алдыңыз? Мен бул Кыргыз Көз Азиздер Федерациясына 2020 жылы 14 январда келгенмин. Бүткөнүмө где-то уже 3 ай 4 ай болуп калды. Ой жок, где-то 5-6 ай болуп калды. Июньда бүткөнбүз, 28-июньда. Андан кийин ал жактан бүтүп, азыр Молбулак компаниясында байланыш тарабында иштейбиз. Ошо. Жакшы. Гүлназ айым, мына ушул сиздердин билим берүү борбордо азыркы учурда канча студент окуп жатат жана буга чейин канча бүтүрүүчү бүттү? Ошол окуудан бардыгы бир 70 студент өттү. Азыркы учурда 12 студентибиз бар.
Бирок азыр дагы бир айдын ичинде 15 кылсакпы деп турабыз. Тилекке каршы биз ушу 10-15тен көбүрөөк адам ала албай жатабыз, анткени ошол окутуучулардын аздыгынан, акча каражатынын жетишсиздигинен азыраак адамга жардам берип калабыз да. Бир жылда ошо мындай 30 адамга жардам берсекпи деп турабыз ушул жылычы. Бул жылы ошол бардык региондордон алуу максатында ошол январь айында чогуу министрлик менен эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги болчу мурун, ошолор менен бирдикте чогулуп ошо региондогу областтарды кыдырып, ошо көзү көрбөгөн, биз жөнүндө маалыматы жок, кандай мүмкүнчүлүктөр бар экенин билбеген адамдарга жеткирүү максатында ошол бардык региондогу райондорду кыдырып келдик да. Башы аягы ошо 2000ге жакын көзү көрбөгөн адамдар менен жана алардын жакындары, үй бүлөсүлөрү жана ошол социалдык жакта эмгек социалдык кызматкерлер менен кезигишип маалымат берип келдик. Ошол эле учурда ошол тренингке биз ушул мен окуйм, ушул тренингке келип жашоомду өзгөртөм деген балдар кыздарды ошол кыдырып маалымат берип жүргөндө тандап алып анан эми башташты да окуусун. Эми келечекте ошо бүтүрүү 6 айдан кийин ошо 15 адам дагы өзүнүн жашоосун өзгөртө алат деп ишенем да. Жакшы. Көз Азиздер Федерациясынын билим борборунда окугум келет деген жарандарыбыз эмне кылышы керек? Сиздерге кандай кайрылса болот? Биз менен байланышса болот. Азыр биз деле ошол биздин байланыш телефондорубузду деле калтырып кетсек болот. Телефон менен байланышса болот. 0777 85 16 10 номери менен жана ошондой эле 0508 83 14 93 номери менен байланышса болот. Жана ошондой эле социалдык баракчаларыбыз бар. Facebook'та Кыргызская Федерация незрячих деген страничкабыз бар. Ошол жакка маалымат калтырып койсо биз байланыша алабыз. Жана ошондой эле Instagram'да баракчаларыбыз бар. Ошол жактарга маалымат таштап койсо биз байланышабыз да. Окуйм деген балдар кыздар көбүрөөк, бирок тилекке каршы үй бүлөдө ата-энелери каршы да кээ бир адамдаргачы. Ошол адамды үйгө кармап, мүмкүнчүлүк окууга мүмкүнчүлүк бербей жатышат да. Эгерде ошол адамга мүмкүнчүлүк берип, өз алдынча жашоого үйрөнүп алса, мындай келечегине жакшы болот беле дейм да. Ошо ата-энелер кандайдыр бир себептер менен ошо окууга жибербей коюшат. Кээ бир себептери ушул биз бардык тренинг бекер, мындай негизичи жатакананы, окутуу куралдары, окутуу бардыгы бекер, бир гана ошол тамак ашын өзүнүн тамагына акчаны бербейбиз да. Буну өзүлөрү кылыш керек. Ошо 6 ай бою ай сайын где-то 4000-5000 сом кетире алышат да. Ошол акчаны да таппаган үй бүлөлөр бар экен да, ошол себептен дагы ошол акчасы жок дагы жибербей калып атышат да. Бул ошол региондогу, анда алыскы райондогулар ошол алыс деп кээ бирөө жибербей коюп атат да. Ошол кээ бир адамдар мүмкүнчүлүк болсо деле ишенбей жибербей коюп атат. Баягы ошо көзү көрбөгөн адамга кыла албайсың, аны үйдө эле отура бер деген сөздөрдү айтып жатышат да. Ошол адамдарга кайрылат элем, андай кылбай балдарыңыздарды же ошол үй бүлөдө көрбөй калган адам болсо окутуп, ошол коомго аралаштырыш керек деп айтат элем да. Азат мырза, сиздердин буга чейинки бүтүрүүчүлөр өлкөбүздүн алдыңкы бир ресторандарында, кафелеринде ашпозчу болуп иштээрин да билебиз. Анан мэрим өлкөнүн алдыңкы финансылык компаниясында кызматкер болуп иштеп жатса, дагы кайсыл чөйрөдө сиздердин бүтүрүүчүлөр эмгектенет? Биздин бүтүрүүчүлөрүбүз ошо ресторандан башка, жана ошо компаниялардан башка соода тармагында
эмгектенген бүтүрүүчүлөрүбүз бар. Дагы өндүрүш тармагында бар. Мисалы үчүн соода тармагында, базарда өз алдынча эч кимдин жардамысыз керектүү эмне коюш эле, майда барат сатып, продукт ушундай нерселерди сатып иштешет да. Бизде Ош базар, Дордой, Орто Сай ошол жактарда өздөрү барып, дүкөндөргө барып товар сатып алып, өздөрү таап, оптовый дүкөндөрдү, кайра клиенттерди өздөрү таап, ошолорго сатышыпчы. Ошондойлор бар. Андан тышкары пельмен чыгарып жаткан эжебиз бар. Полуфабрикаттарды, жарым фабрикаттарды чыгарат. Өзү иштейт, ал деле көзү көрбөйт. Эч кимдин жардамсыз эле. Ошо Кайнар ресторанынан үйрөнгөн. Ошол жерде тажрыйба топтоп, өзү ачкан болчу. Жакшы. Ошондойлор бар да. Жакшы. Гүлназ айым, Азат мырза, Мерим, тилекке каршы сиздер менен дагы да көбүрөөк маектешким келген, бирок убакыт деген убакыт экен, маегибизди жыйынтыктоого убакыт келип калыптыр. Анда сиздерге чоң рахмат демекчибиз, ыраазычылык билдиребиз. Келип мына ушундай сиздердин федерация тууралуу, өзүңүздөр тууралуу айтып бергениңиздер үчүн чоң рахмат сиздерге. Келип туруңуздар. Сиздерге чоң рахмат. Рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, иш күнүнүн кечи өз сапарын алдын көздөй улантат. Британиялык басылма өткөн жылы Microsoft жана келечектеги лаборатория тарабынан жүргүзүлгөн изилдөөнүн жыйынтыгын чыгарып, окумуштуулар келечекте популярдуу боло турган кесиптерди аташты. Виртуалдык жашоо чөйрөсүнүн дизайнери. Эксперттердин божомолунда 2026 жылы миллиондогон адамдар виртуалдык чындыкты окуу жана иш үчүн колдонушат. Мисалы, бул ар кайсы өлкөлөрдөн келген адамдардын ишкер жолугушууларын жөнөкөйлөтөт. Көркөм адамдарга VR галереяларын жана музейлерин түзүүгө мүмкүндүк берет. Виртуалдык жашоо чөйрөсүнүн дизайнери изденүүчү адиске айланат. Анткени ал виртуалдык ааламдарды түзүү менен кесипкөйлүк менен алектенет. Робоэтика адвокаты. Илимпоздор жакынкы 10 жылдык тарыхка роботтордун доору катары кириши мүмкүн деген бүтүмгө келишти. Акылдуу машиналар ар тараптуу адамдарга жардам беришет. Демек, адамдар менен жасалма интеллекттин ортосунда ортомчу керек болот. Бул робоэтика адвокаты болот. Ал арабызда роботтор иштей турган моралдык этикалык мыйзамдар жөнүндө кам көрөт. Санарип маданиятынын комментатору. Адамзат визуалдык маалыматты барган сайын көбүрөөк сиңирип жатууда. Салттуу маданият санарип менен айкалышып баштайт. Ошондуктан тиешелүү адистер талап кылынат. Санарип комментаторлор келечектеги адамдарга жаңы технологияларды колдонуу менен өткөндүн маданий баалуулуктарын кабыл алууга жана түшүнүүгө жардам берет. Космостук гид. Космостук саякат чындыкка айланат деп окумуштуулар ишенишет. Жана көгүлтүр планетадан тышкары ыңгайлуу жана кызыктуу учуулар үчүн космотуристтерге космогидтер сыяктуу адистер керек болот. Биохакер. Профессионал окумуштуулардан тышкары дилетанттар жана биохакерлер дагы илим менен олуттуу алектенишет. Алар молекулярдык биология жаатында аралыктан изилдөө жүргүзгөн энтузиасттар. Биологиядагы жаңылык баарына жеткиликтүү болушу керек деп эсептешет. Айлана чөйрөнү калыбына келтирүү боюнча инженер. Алдын ала божомолдор боюнча 2025 жылга карата дүйнө калкынын саны 9 миллиард адамды түзөт. Баарына ресурстар жетишпейт. Экологиялык тутумду калыбына келтирүүгө жана жок болуп кеткен жаныбарлар менен өсүмдүктөрдүн түрлөрүн реинкарнациялоого жардам берүү үчүн айлана чөйрөнү калыбына келтирүү боюнча инженерлер керектелет. Адам денесинин дизайнери. Ткандарды калыбына келтирүү жана органдарды алмаштыруу келечекте кадимки көрүнүшкө айланат. Ал эми биоинженердик технологияны колдонуп, дене дизайнерлери адамдар каалагандай кылып дене мүчөлөрүн моделирование кылып беришет. Ал эми изилдөөнүн жыйынтыктары ушундай. Ал эми иш жүзүндө эмне болорун келечекте көрөбүз.
ободо 2 күндөн кечи өз сапарын улайт. Биздин берүүнүн башкы өнөктөшү Имарат Прогресс курулуш компаниясы. Имарат Прогресс көп тажрыйбалуу 24 жылдык тажрыйбасы бар Имарат Групп компаниясына кирет. Ал эми биздин кезектеги конокторубузда төрүбүздөн орун алган учуру тааныштыра кетсек, бүгүн биз эсиңиздерге сала кетсек, социалдык чөйрө тууралуу сөз кылып жатабыз. Биздин коноктор менен тааныштырсак, Аелита Жолчиева Бишкек шаарынын билим берүү башкармалыгынын билим берүүнү өркүндөтүү бөлүмүнүн жетектөөчү адиси жана Майрам Мамбетова Бишкек шаардык мэриясына караштуу социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын жетекчиси. Кош келипсиздер. Манайыңыздар жакшыбы? Жакшы. Бүгүн биз социалдык чөйрө жана майыптыгы бар жарандар тууралуу сөз кылып жатабыз. Анан деги эле Бишкек шаарында мына ушул майыптыгы бар жарандар, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга билим берүү, көңүл буруу канчалык деңгээлде жүргүзүлүүдө? Мен баштай берсем болобу? Болот, келиңиз. Саламатсыздарбы? Дагы бир жолу. Бишкек шаарынын мэриясынын социалдык өнүктүрүү башкармалыгы тарабынан бүгүнкү күндө ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга деңгээлин, жашоо деңгээлин жогорулатуу үчүн көптөгөн иш-чаралар өтүп жатат. Тынымсыз өтүүдө бул иш-чаралар өтүлүп турат. Ошондой эле биздин бүгүнкү күндө Бишкек шаары боюнча даректүү жардам берилген 22 түрү бар. Аны айта кете турган болсок, баягы согуштун ардагерлерине, ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга, пенсионерлерге жана ошол сыяктуу жыл сайын кышка даярдык деп, азыр баштап келсем, кышка даярдык деп көмүргө 5700 сомдон акчалай компенсация берилет. Быйылкы жылы 5700 сом болуп, Бишкек шаарынын шаардык кеңештин колдоосунун негизинде быйылкы жылы ушундай бир 5700 деп төлөнүп берилди. Ошондой эле шаар ичинде жеткирип бергенге, алып кеткенге мүмкүнчүлүгү жок адамдарга шаар боюнча за доставку деп 500 сомдон, жаңы конуштар боюнча 700 сомдон деп. Жакшы. Аелита айым, билим берүү тармагы боюнча. Бишкек шаарынын мэриясынын билим берүү башкармалыгынын карамагында атайын билим берүү уюмдары бар. 3 атайын билим берүү уюмдары жана 11 мектеп жашына чейинки бала бакчалар бар атайын. Андан тышкары биздин мектептерде коррекциялык класстар ошулган жана шаардык медико психологиялык комиссия бар, педагогический. Ошол комиссия жарандардын кайрылуулары негизинде балдарды комиссиядан өткөрүп, аларга консультация берет жана балдарды кайсы мектепке барыш керек жана ошол ден соолугу канчалык деңгээлде билим берүүгө жөндөмү бар балдарды тактап, аларга ошол жолдомо берет. Ошол бизде ошол 3 мектепте, мисалы, долбоордук кубаттуулугу 120 балага эсептелинген мектепте 235 бала катталып окуйт. Алардын көпчүлүгү ошол мектепте жана үйүндө надамуудагы билим берилет. Кадимки эле ошо билим берүү министрлиги бекиткен окуу планынын негизинде алар билим алышат. Ал эми ошол мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбыз, окуучулар мектеп жашындагы министрлик тарабынан республикалык деңгээлде ошол жанагы Кыргыз Республикасынын 2019-2023 жылдарга карата инклюзивдүү билим берүүнү өнүктүрүү программасынын негизинде, ошонун маалыматынын негизинде айта алам, 18 билим берүү уюму бар. Ошолордо бизде 3000ден ашык бала билим алат азыр. Жана жогоруда сиздерге чейинки келген конокторубуз социалдык ишкерлер ассоциациясы жана Көз Азиздер федерациясынан келишти. Алардын айтуусу боюнча аларга келген студенттер, окуучулар чектелүү гана экен да, алардын мүмкүнчүлүгү ошон гана санда окута алат экен. Ал эми сиздер тараптан 3000 деген бул республикалык деңгээлде. Ал эми шаар ичинде ошол 3 эле мектебибиз бар жана 36 класс бар, коррекциялык класстар бар. Биздин мектептерде билим алууга жөндөмү бар балдар гана окуй алышат. Ошолорду дагы ошо жылына 2 жолудан комиссиядан өткөрүп, андан кийин аларды
керектүү жакка жөнөтүшөт да. Мисалы бала уже жетишерлик деңгээлде билим ала алса, аларды жөнөкөй эле биздин орто мектеп, жалпы орто мектептерге жөнөтүшөт. Бул жерде окутулган программа биздин базистик эле окуу программасы, ошолор менен гана окушат. Ал эми таптакыр ошол акыл эси жагынан жабыркаган балдар ошол республикалык билим берүү уюмдарында билим алышат. Биздин шаардын ичинде, биздин Карамакта акыл эси ордунда болгону жанагы тил сүйлөөсү начар, угуусу бир аз начар, көзүүсү бир аз начар, анан жана опорно-двигательный аппараттары жакшы иштебеген балдар гана окуп билим алышат да. Жакшы. Майра майым, шаардык социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын алдыдагы пландары, алдыда кандай жасай турган иштери бар? Мен жогоруда убакыттын тардыгына байланыштуу кыска эле бир эле немесин айтып кеттим да, как бы ошондой эле баягы ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга Бишкек шаарынын социалдык өнүктүрүү башкармалыгы жагынан жергиликтүү бюджеттен бөлүнгөн каражаттар жетиштүү. 3450 үй бүлө аз камсыз болгон, ден соолугу мүмкүнчүлүгү аз камсыз болгон үй бүлөлөр бар. Аларга болсо коммуналдык кызматтар төлөм үчүн жана турак жай субсидиялар берилет, ай сайын 570 сомдон. Ошондой эле стипендиялар алып төлөнүп турулат. Бүгүнкү күндө негизи ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын коомдо өзүнү кандай алып жүргөн боюнча чоң бир маселе туруп атпайбы? Баягы конвенцияны 2019 жылы 14 мартта Кыргыз Республикасынын президенти ратификацияга кол койгон. Ушул жерде ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга кандай бир коомдо жашаганга мүмкүнчүлүктүү болушунча баягы шарт түзүп берүү болупчу. Ошондой эле коомдук мекемелерге барганда, кандайдыр бир иш-чараларга барганда, маданий иш-чараларга барганда жана транспортто жүргөндө ушул ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга өзгөчө көңүл бурулсун деген маселе болгондо, бул конвенциянын негизги баягы несі десем, негізгі требованиялар ушундай болуп атат го. Ошонун негизинде, ушул конвенциянын негизинде бизде мына февраль айында Бишкек шаарынын социалдык маселелер боюнча вице мэрдин Шыныбаева Айжан Адамкалиеванын демөөрчүсү менен тиги кандай десем демилгеси менен ушундай бизде да азыр бир коом түзүлдү. Бул жерде дагы ушул баягы эле ошол негизгиси бул жерде мындай тапшырмалар берилди ар бир органдарга. Ошондой эле транспорт жагына автобуста жүргөндө кандайдыр мүмкүнчүлүк болуш керек. Значит, ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген коляска менен келген адамды транспортко чыгарган боюнча, кайра түшүргөн боюнча ошондой бир маселелер негизгиси коюлду. Себеп дегенде ошол боюнча ошол эле водительдерди обучение кылуу боюнча 1 апрелге чейин бизге ушундай бир маселе коюлду да бүгүнкү күндө. Транспорттон түшүрүп чыгаруу боюнча, обучениясы боюнча, ошондой эле жана мекемелерге барган жерлерде, ошондой эле окуу жайларына барганда, ошо барган жерде ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар кандайдыр бир кыйынчылыкка дуушар болбой киргенге бир условия түзүш керек болупчу. Ушундай иш-чаралар азыр жүрүп башталды буюрса. Жана буга чейин конокторубуздан бирөөсү айтып калды. Мен шаарга чыкканда гана өзүмдү майып сезип кетем деп айтып калды да. Деги эле кандай иштер жасалышы керек бул мүмкүнчүлүгү чектелген майыптыгы бар жарандарга? Ооба, ушул боюнча жана биз ушул коом түзүлдү, бизде жана советте негизи ушундай болду. Ал жерде ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар дагы, коомдун адамдары да келди да, ошол жерден айтып атат да, силер айткандар жогоруда биз көчөгө чыкканда ошол эле концертке баргым келет дейт. Өткөндө бирөө менен кайрылуу мындай байланышсак, мен мисалы үчүн филармонияга баргым келет, концертке баргым келет дейт. Менде андай мүмкүнчүлүгүм жок дейт, мен ал жака чыга албайм дейт. Ошондой эле башка жерлерде, көп жерлерде бизде ушундай тоскоолдуктар болуп атат. Буюрса ушунун баарына азыркы күндө Бишкек шаар мэриясы тарабынан бизден колдон келишинче ушундай бир иш-чаралар көзөмөлгө алынып, ушундай бир маселелер коюлуп атат.
Каражат жетиштүүбү? Каражат жетиштүү эле, буюрса жергиликтүү бюджеттен каражат бөлүнөт, ал жөнүндө сөз болгон жок. Негизгиси бүгүнкү маселебиз, негизги маселе коюлганы ушул 1 апрелге чейин азыр биздин сурокторубуз бар да, ушуларды иш жүзүнө ашырышыбыз керек болуп атат да, негизгисичи. Айыл Айым, мына ушул майыптыгы бар жарандарга билим берүүнү дагы да өркүндөтүү үчүн кандай иштер жасалганы турат алдында? Азыр эми Билим берүү министрлиги, Билим берүү жана илим министрлиги 1996 жылдан бери ошол эл аралык фонддор, жанагы Сорос фонду, бүткүл дүйнөлүк банк, жана Азия өнүгүү банкы, Спасите меня фонду, жана ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО эл аралык ошо фонддор менен биргелешип, ошол 1996 жылдан бери эле ошол маселелерди көтөрүп иштеп келе жатабыз. Бирок эми ошолордун маалыматына таянсак, чындап эле ушул күнгө чейин бул пилоттук долбоор боюнча эле турат экен да. Анан кийин албетте жерлерде мына жеке мектептер өзүнчө программаларды иштеп чыгып, ошолордун негизинде балдарга билим берилип атат. Анан кийин мен ойлойм, жанагы жогорку окуу жайларында бизде кадрларды даярдоо маселесин көтөрүш керек. Анткени атайын ушу мүмкүнчүлүгү чектелген, же болбосо угуусу начар, көрүүсү начар балдар үчүн жеке программалар, инклюзияны толугу менен бизге киргизүү керек да. Мисалы, былтыркы биздин отчеттун негизинде биздин мектептерде 1-2 балага жеке программа түзүлүп, инклюзивдүү билим берүү долбоору башталган. Бирок ошону биз толук кандуу ишке киргизип, иштеп кетсек, мүмкүн ошол балдарга жанагы ийкемдүү балуу негизин толугу менен киргизип, академический алардын жанагы билим берүүсүн өркүндөтүшүбүз керек да. Анан аларды ошо коомду дагы тарбиялашыбыз керек, ошолорду кабыл алып, алар жеңил адаптация болгонго биз аракет кылышыбыз керек. Эң негизги маселе, менин оюмча, кадрларды даярдоо, балдарды тарбиялоодо, окутууда ошол аябай чоң мындай ролду ойнойт экен да. Эгерде кадр, мугалим даяр болсо, мүмкүнчүлүгү чектелген балага жекече мамиле кылууга даяр болсо, ошол баланы социумга алып чыгып кете алса, бизде жеңил болмок, чындап элечи. Биз мисалы ошол мүмкүнчүлүгү чектелген балдар акыл эси ордунда жакшынакай болуп турса, биз аларды майып деп атоого таптакыр акыбыз жок да. Алар деле бизде эле балдар, бизде эле ой жүгүртүшөт, бизде эле кабыл алышат, мисалы жөндөмү бар да билим алууга. Болгону ошону туура жолдо, туура усул менен тарбиялап окутушубуз керек. Кадр маселеси менин оюмча ошол биринчи орунда турат го. Жетишсиз демек кадр. Менин мындай жеке оюм, андай кадрлар бизде негизи даярдалабы да, ошондой дагы суроо туулат да. Анткени биз мисалы, биз мугалимдербиз да, педагогдор, педагогикага киришүү дисциплинасы мисалы вуздачы, жогорку окуу жайында жарым семестр эле окутулат да. Азыр кандай билбейм, ошол маселени көтөрүп, ошол студенттерди мектепке келип ишке киргенге чейин багыт бериш керек да. Ошол бала менен жекече иштөө, именно мүмкүнчүлүгү чектелген бала менен иштөөнү толук кандуу аларга биз үйрөтүшүбүз керек. Ошол дисциплиналар бир аз жетишпейт деп ойлойм да. Мисалы, аномалдуу балдар менен иштөө, аномалдуу психологияны үйрөнгөндө деле ошол предметтерге азыраак саат бөлүнгөн да. Кадрларды даярдоо маселеси жана ошол эле программанын маалыматынын негизинде айтат элем, жанагы имараттарды курууда кайсы бир нормалары иш жүзүндө сакталбай калат экен да. Ошол балдарга баягы эле пандустарда кирүү чыгуу, мектепке барган транспортировка, ошол жактары бир аз мындай толук кандуу ишке ашырылбай калат экен да. Ошол ушуга байланыштуу айта турган нерсе, жанакы биздин ошол кеңешмеде ушундай бир маселе коюлуп атат. Bundan кийин курулуш үйлөр бүткөндөн кийин ошол мүмкүнчүлүгү чектелген коомдорду ошолордун менен биргеликте принимать эткен мезгилдечи, кабыл алган мезгилде ошолор менен чогуу барып, ошол пандустарды текшерип, себептигинде баягы коляскада жүргөн кишилер ошол ыңгайсыз канчалык деңгээлде баягы бүт нормалары сакталган, ошол негизгиси ошо ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар менен биргеликте кабыл алсын деген ушундай бизге требование коюлду бүгүнкү шаарда.
күндө Бишкек шаарынын мэриясы тарабынан. Мына ушул инклюзивдик билим берүүнү өнүктүрүү үчүн майыптыгы бар жарандарды кадимки эле жарандар менен кошо билим алуусуна, чогуу бир мектепке баруусуна эмне тоскоолдук кылат? Мамлекет шарт түзүп берсе болобу ошолордун баарын чогуу билим алуусу үчүн? Инклюзия деген бул кошуу дегенди билдирет. Социумга кошуу баланычы программаларды иштеп чыгуу керек. Мисалы инклюзия биздин бир эле мисал, бир класста бир балага инклюзивдүү билим берүү болсо, ал үчүн ошол эле жанагы биздин базистик окуу планы, ал башка жактан алынып келинбейт. Ошону эле болгону бир аз башкача берет да. Балдар 5 мүнөттө окуй алган жөн, мисалы ден соолугу чың бала 5 мүнөттө окуй алган текстти ошол бала мүмкүн 10 мүнөттө окуй алат. Мисалы өңдөрдү үйрөтүүдө баланын кабыл алуусу бир аз начар болот дагы, ошол баланынчы бир аз эле артта калышы мүмкүн. Ошого өзүнчө план болгону жанагы поурочный сабактын планы түзүлөт да. Ошол эле нерсе бизде инклюзия деп аталат. Биз муну ар бир баланын эми чындыгында жанагы майып балдардын саны кескин түрдө өсүп кетиптир. 2006 жылдан 2017 жылга чейин мына статистика боюнча 42%га кескин түрдө өскөн. Ошол мектептерде айтып атпайм, долбоордук кубаттуулугу 120 балага болсо, окуган балдар 235. Бул жерде 164%га жогору болуп атат да, балдардын саны көп. Көбүнчө ошол жанагы сүйлөө речи, артта калган акыл эси жашынакай эле, сүйлөөсү бир аз артта калган балдар көбүрөөк экен да. Анан болгону ошол инклюзивдүү билим берүү эмне экенин биз жеткиришибиз керек коомчулуккачы. Анан балдарга жекече мамиле кылышыбыз керек. Анан ошол кайрадан эле программаларды иштеп чыгарышыбыз керек. Мен ойлойм, программалар көп эле иштелип чыгарылды. Чет мамлекеттен келген аябай жакшы иш жүзүндө такшалган программалар бар. Аларды биздин кадрларга, биздин мугалимдерге жеткиликтүү жеткирип үйрөтүшүбүз керек. Тилекке каршы маегибиз соңуна чыгып калды. Анан сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Буюрса алдыда шаарыбызда, деги эле өлкөбүздө социалдык өнүктүрүү тармагында, билим берүү тармагында алгылыктуу иштер жасалат деген ишеничтебиз. Сиздерге чоң рахмат. Рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, бизде конокто Аелита Жолчиева, Бишкек шаарынын билим берүү башкармалыгынын өкүлү жана Майрам Мамбетова, Бишкек шаардык социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын жетекчиси. Ал эми азыр биз кезекти жарнамага беребиз. Иш күнүн кечи берүүбүздүн башкы өнөктөшү Имарат Прогресс курулуш компаниясы. Компания көп жылдык тажрыйбасы бар Имарат Групп холдингине карайт. Жана азыр Имарат Прогресс курулуп жаткан Алтын Булак Лайф, Гранвиль, Астория үйлөрүнө баарыбызды жашоочу болууга чакырат. Ал эми биздин кезекти конокторубуз төрүбүздөн орун алган учуру тааныштыра кетсек, Мирлан Молдобасаров, Бишкек шаарынын капиталдык курулуш башкармалыгынын жетекчисинин орун басары. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Саида Асанбаева, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга жана улгайган жарандарга социалдык кызмат көрсөтүү башкармалыгынын башкы адиси. Кош келипсиздер. Саламатсыздар. Бүгүнкү биздин тема мына ошол социалдык чөйрө, майыптыгы бар жарандар болууда. Алгач Мирлан мырза, сизден баштасак, мына ушул Бишкек шаарында деги эле майыптыгы бар жарандарга шарт түзүү жагы кандай каралып атат деген суроо. Эми бул мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга шарт түзүү аябай эле жакшы бөлүнүп атат, көңүл бөлүнүп. Буга чейин Союз убагында мындай көйгөйлөр көп каралган эмес. Союздан кийин деле бизде бул майып адамдар үчүн ушу 99-жылдан баштап атайын нормага кирип, бекитилип, ошондон бери долбоорлоо ишине ар дайым бекитилип, долбоорлоо иштеринде бүт баары толугу менен камтылган. Андан тышкары уже акыркы 2 жылдан бери аябай көп көңүл бөлүнүп, даже мурунку жасалган имараттарга, мекемелерге баарына кайра толуктоо иштерин жүргүзүп, толуктоо ушу майыптар үчүн пандустарды курдук. Мына былтыркы жылдын эсебинен эле ушу Бишкек тарабынын мэриясы тарабынан 88 билим берүү мекемелерине пандустарды куруп бердик. Анын ичинен 55 мектеп, калганы бала бакча. Андан тышкары жер астынан өтүүчү өтмөккө дагы атайын көтөрмө лифтилерди курганбыз. Азыркы убакта шартка байланыштуу
өткөзүп берүү иштери жүрүп атат. Муну Бишкек шаардык лифт муниципалдык башкармалыгы бар, атайын ошол ишканасы. Ошолор алып, ошолор уже кийинки жылдан ушул жылы титулдук тизмеге акчасын киргизип, ошол жерде камсыздай турган, кызмат кыла турган адамдарга акчасын киргизип, анан буюрса ишке кирет деген ойдобуз. Ошол менен иштеп атабыз азыр. Сайдайым, мына ошол мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга кызмат көрсөтүү жаатында кандай иштер жасалууда? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бүгүн Кыргызстан өлкөсүндө 193 миңден ашуун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар катталган. Алардын ичинен социалдык фонд тарабынан алуучу бул иштеп жүрүп пенсияга чыккан жарандардын 121ден ашуун түзөт. Ошондой эле бул пособие по инвалидности деп коет, майыптыгы боюнча алган жарандар 72 миңди түзөт. Анын ичинде 32 миңден ашуун мүмкүнчүлүгү чектелген балдар. Бул эми негизи өкмөт тарабынан социалдык пособие майыптуулугуна ошол майыптуулуктун тобуна жараша 1000 сомдон 4000 сомго чейин төлөнүп берилет. Жана майыптуулугуна карата санатордук курорттук жолдомолор берилет, кресло коляскалар берилет. Улгайган мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга жана балдарга атайын ошо шал оорусуна караштуу көп функционалдуу кресло коляскалар берилип келүүдө. Жана ошондой эле бул мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын үйүнөн социалдык кызмат көрсөтүү кызматы бар. Ал эми 2019 жылдан бери биздин Кыргызстан өлкөсүндө жана ошондой эле бул биздин СНГнын ичинде эң биринчи социалдык кызмат көрсөтүлгөн, бул киргизилген бул жеке ассистент. Башкача айтканда, мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды багуусу бар ата-энелерге социалдык көмөк көрсөтүү ушундай жеке ассистент кызматы көрсөтүлүп, ошол төлөнүп берилүүдө. Бул биринчи биз баягы эсептөөлөр жүргүзүлүп атканда 6000 баланын тегереги эле болот го деп эсептөө жүргүзүлгөн. Бул баягы чындап көмүскөдө жаткан ата-энелер өзлөрү иштебейт да, бул кызмат кандай кызмат деп мен айтып кетейин. Бул кызмат негизи ошол багып аткан ата-эне баланы багып отуруп эле өзлөрү пенсияга чыга албай калышат да. Ошол себептен бул баягы стаж чогултсун, анан пенсияга кийин баланын возраст өткөндөн кийин же баягы бала мерт болуп кеткенден кийин пенсияга алганга акча чогулат деген мааниде жасалган. Ал эми булардын акысы болсо 4900дү ошол жеке ассистент мамасы болобу же бул жалданма жеке ассистент болобу ошолор алышат дагы. Өкмөттүн бюджеттин эсебинен 1000 сомдун тегерегинде бул патентке 300 сом төлөнүлөт, жана 642 сомдон социалдык страховой полиске төлөнүп берилет. Бүгүнкү күндө алардын саны 7600дөн ашты. Баягы көптөгөн ата-энелер майыптыгы боюнча кайрылбай көмүскөдө жүргөн ата-энелер бизге кайрылып, ошол себептен булардын саны азыр көбөйүүдө. Жана биздин социалдык стационардык мекемелер бар. Бул 17 социалдык стационардык мекеме бар биздин министрликке тиешелүү. Анын ичинен 6 болсо ушул психоневрологиялык улгайган жарандарга жана мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга, 2 болсо мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга 18 жашка чейинки социалдык стационардык мекемелер бар. Жакшы. Миралам мырза, жана буга чейинки келген конокторубуз айтып өттү. Сиз эле айткан ошол пандустар жөнүндө ыңгайсыз. Алар айтуусу боюнча шаарга чыкканда гана өздөрүн майып сезе калышат экен да. Анан деги эле сиз баары курулуш тармагында ошол пандустар курулуп атат деп жатасыз. Канча пандус курулду акыркы жылда? Канча имаратка? Акыркы жылда эми шаар ичи боюнча айтсак, биз көбүнчө билим берүү мекемесине басым жасадык, аякта толук 100% аткарылдык десе ишенебиз. Эми бул мүмкүнчүлүк түзүлгөндө туура эмес курулган же эметилгенче мунун атайын өзүнүн нормалары бар, курулуш нормалары. Ошол курулуш нормаларына жараша кылыныш керек. Мисалы, жантаяктык бот уклон 5%-тен 10%ке чейин, 10%га чейин.
Ошол 5%-дан 10%-га чейин жазылат, андан тышкары ошол 10%-га чейин чыгып баратканда узундугу 9 метрден ашпаш керек. Эгерде 9 метрден ашып кеткен күндө, анда ал жакка атайын ушундай жанагындай көтөрмө лифтлерди коюш керек. Андан тышкары 6 метр узундукта болуп калса эгерде, жарымына чейин бөлүп, өзүнчө эс ала турган аянтча курулуш керек. Ал жерде дагы курулуш нормасы боюнча узун туурасы 1,5 кеткен аянтча болуш керек. Ошол жерге чейин баягы эменин пандустун туурасы 90 сантиметрден кем болуш керек. Ошол жерден чыгып келип, ошол жерде кичине эс алып, анан кайра чыгып кетүүгө ушундай мүмкүнчүлүктөр түзүлүш керек. Жакшы. Кээ бир жерлерде баягы может быть жер тар болуп, же аянтча жетишпей, может мүчүлүштөр болушу мүмкүн. Эми ойлойм ушу келечекте баардыгы ордуна келет деп, мүчүлүштөр жок болбойт, мүчүлүштөр бар. Мирлан мырза, бул жакта биз сүрөттөрдү көрүп турабыз. Деги эле курулуп жатканы жакшы, анан ыңгайсыздыгы боюнча аябай нааразычылыктар болот экен да. Анан курган бир сапатын ким көзөмөлдөйт? Сапатын негизи бизде мамлекеттик экологиялык техникалык инспекция деген бар. Буга чейин ошо бүгүнкү күнгө чейин ал өкмөттүн алдында болчу, анан бүгүнкү күндө азыр ушул каягына бөлүп жиберди билбейм, ошолор негизи көзөмөлдөйт, ошолор өткөзүп, ошолордун кол тамгасы берилгенден кийин гана биз өткөзүп бере алабыз. Мисалы, могул жерден карасаңыз ыңгайлуубу сиздин оюңузча? Бул пандус кандай курулган? Бул жерде эми ыңгайсыз. Биринчиден баягы чыгып бараткан жерде ошол аянтча бүдүрчө болуш керек да. Мындай тайгаланбаш үчүн, жылып автоунан ыссы болот, түшүп барат. Бул жерде түшүп кетип барат, автоунан ыссы болот. Эми баягы шартка эптеп кутулуш үчүн жасалып коюлган нерселер, эми келечекте ушунун баары оңолот деп ойлойм. Анткени ар бир эле Москва деле бир күндө курулган эмес. Бизге мисалы бул талап акыркы 2 жылдан бери күчтүү коюлуп келатат, 2 жылдан бери ушул ишке ашып баратат ушу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүнчү. Буга чейин мындай талап аябай коюлган эмес. Бирок долбоорлор ишине кирип, жаңы салынган, жаңы заманбап мекемелерге баарына коюлуп бардырган, анан бул мурунку жазалып калган мекемелер үчүн эми баягы ала абалдан чыгыш үчүн эле жасалган иштер болуп атат. Жөө адамдар жүрүүчү тротуарларды карасак, бул сиздин оюңузча ыңгайлуубу? Бул жер эми чынына келсек ыңгайсыз. Анан деги эле мүмкүнчүлүгү майыптыгы бар, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар бир гана коляскада отурган, арабада отурган жарандар эмес. Көз айсиздер бар, дагы башка майыптыгы бар жарандарыбыз бар. Алар үчүн кандай шарттар бар шаарда? Шаарда жүрүүсүнө жүрө алышабы? Шаарда эми чынын айтсак, азыр андай эч неме түзбөй элек шартыбыз. Андай шарттар жок. Эми шаарда жүргөнгө болот, эми атайын ушу көз айсиздер үчүн деп жанагындай бордюрлар коюлат. Эми бордюрлар 5 сантиметрден кем болбош керек. Ошону баягы таякчасы менен кармап, ошентип өткөнгө каралып атайын коюлган. Ушу эки жакка газонго чыгып кетпесин деп, ушу тротуарлар бүт салынганда ошондой каралган. Эми мунун баары эле нормада бар, эми ишке аткарыла келгенде толук жазалбай жатат, эми ал мүчүлүштөр бар. Шарт жок деп калдыңыз. Бул себеби эмнеде? Каражат жетиштизби? Башка көйгөй эмне болуп атат ошону? Эми каражат жетишсиз деп каражатка эле шылтай бергенде болбойт бул жердечи. Чынына келгенде эми бул жерде адамдардын көз карашы азыр жаңыдан келет ба, мына акыркы 2 жылдан бери каралып келет. Буюрса бул иштин баары каралат. Буга чейин каралбай келген. Ошондон шарт болгон жок да азыр. Демек, жоопкерчиликсиздик. Жоопкерчиликсиз болгон биринчиден туура айтасыз. Сайдайм, деги эле ошол социалдык кызмат көрсөтүүдө көбүнчө жарандар менен сүйлөшүп калабыз да. Сүйлөшүп калганда ушундай тияка чуркадым, бияка чуркадым деген эле жарандар аябай көйгөйлөрү мененчи. Деги алардын көйгөйлөрүн чечүүдө кандай жеңилдетүүлөр, балким программалар бар сиздерде? Мен азыр кошумча иретинде азыркы доступ инфраструктурага карата өзүңүздөр билесиздер, биз 2019-жылы майыптыгы бар адамдардын укуктары жөнүндө конвенцияны ратификациялаганбыз. Ошого байланыштуу биз азыр иш-чара иштелип чыгып, ал мына 3 жылдык иш-чара, андан кийин жеткиликтүү өлкө деп ал программанын да үстүнөн иштеп атабыз. Ошолардын баары
баягы биз бекитилип анан ар бир жоопкерчиликтүү министерство ведомстволорго берсек, мен ойлойм ушунун баары аткарылат болуш керек депчи. Анан эми бул сиз мындай туура суроо берип атасыз. Бизде мен азыркы жогорудагы айткан жеке ассистент боюнча биз муну негизи эле бул санариптештирүү анан цифрализация боюнча биз баардыгын түндүк системасына бириктирип, бул бир гана азыр министрликтердин көбү кире элек. Анан азыр бул структурага байланыштуу өзгөрүүлөр болгондугуна байланыштуу кичине бул дагы токтоп калып атат. Ал эми жеке ассистенттин акча каражатын перечисление кылыш үчүн биз аны централдаштырып, ушу биздин мурун райондорго берип, райондор ошол жеке ассистенттин өзүнө төлөп берип отурган болсо, азыр биздин централдаштырып, ошо через департаментибиз бар, ошол аркылуу кетет. Анан бардык нерселердин баарын баягы мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар же болбосо эле негизи эле кандай жаран болбосун, баягы кайрылып ар кандай түшүндүрмөлөрдү аларда, жолдомолорду аларда ошону ушул электронный деп, электронный очередь дагы жана санатордук курорттук жолдомо алыш үчүн дагы аны дагы иштеп чыгып, эми ал толук кандуу ушу жылдын аягына чейин иштеп калат деп ойлойбуз. Андан сырткары эми бул бир гана бир министрликтин иши эмес, бул бөлөк министрликтердин дагы кызматы, ошол эле Министерство образования, ошол эле социалдык фонд. Эми мен азыр баарыбызды бөлүп айта турайын, биз баягы бирге элекпиз, баарыбыз биргелешип ушул жарандардын кайра бир жерге барып жанагы справка аныктама алыш үчүн убактыларын сарптабай, ошону бир гана түндүк системасы аркылуу алганга ушундай чоң иш чара азыр мына ал түндүк системасын деле өзүңөр угуп атасыңар, кандай жаңы эле иштелип башталып чыгып атат да. Бул негизи ушул социалдык көйгөйлөрдү чечет го деп ойлойбуз. Багы райондук башкармалыктарга барып справка бер десе, ал дагы бир күнгө кетет экен. Анан алыскы жактардан келет экен, алыскы жашоо, ошол эле айыл өкмөтүнө барыш керек экен деп, ушунун баарын мына бир түндүк системасына кылып, эгер ошол керектүү киши өзүнө справка ала турган болсо, ошол эмеден эле ГРСтен эле чыгарып алганга. Азыр бир гана соцфонддун дагы бир какой-то бир бөлүгү эле кирген. Биз дагы ошол жана пособие алуучулардын ушундай программалаштырып, жеңилдетүү иштинде болуп атат. Жакшы. Деги эле мына ушул мүмкүнчүлүгү чектелген, майыптыгы бар жарандарга болгон шарттарды түзүү боюнча албетте баары жакшы, баары иштер жасалып атат дегенибиз бул жакшы. Ал эми ушул жерден эмне жетишпейт? Кемчиликтер, мүмкүнчүлүктөр тууралуу кеп козгой кетсеңиздер. Эми кемчиликтерин эле кандай айтсак, кемчиликтер ошо кура келгенде баягы жана айтып кеткен эле эски имараттар, эски курулган имараттарда аралыгы туура эмес коюлган, ошол жерде чыгып бараткан тепкичтер деле туура эмес коюлган. Эми ошого жараша ыңгайлаштырып, баягы ушул замандын койгон талабынан эптеп кутулалык деп эле ар кандай кылып өздөрү придумать этип бир нерсени ойлоп таап жазып алып атышат да. Эми ошонун баарын толук канааттандырар аркылуу ошону талап коюшубуз керек биринчиден. Баардыгы толук аткарылыш керек. Жеке эле жана сиз айткандай коляска менен чыга турган эмес, ушу көз ажыз адамдар чыга тургандай кылып баардык тосмолорунан бери баардык капталдарына коюп орнотушубуз керек. Перева деп айтылат. Чтобы ошолор кармап чыгып ичине киргенде жалгыз эле ушу сыртынан кирген эмес, ичине мекеменин ичине киргенден кийин андан аркы дагы шарттарын түзүп беришибиз керек. Ушундай көйгөйлөрүбүз бар эми. Көйгөйлөр ушул. Сайдайым. Эми бул чындыгында чоң көйгөй болот. Анан мунун эң негизгиси, мына, например, азыр сиздерде дагы бул эмеде шарт жок десем болот. Анткени келген ушул мындай майыптыгы бар адамга шарт менен болуш керек да. Негизи биз эл аралык шарттарды киргизип атабыз. Жана эмне себептен биз конвенцияны ратификациялагандан кийин биз мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын жигеле биздин ошо жанагы
освидетельствование берип атканда, то есть майыптуулугун берип атканда дагы биз ошондо эл аралык классификациянын негизинде берип атабыз да. Мына уже 2016 жылдан биз бир элементтин киргизгенбиз. Бул шал оорусу боюнча оор камалдардын. Ошол себептен ушул стандарттар курулуп аткан ар бир имараттарда болуш керек да. Ал эми салып аткан ушул имараттын ээлери дагы ойлонуш керек да. Багы өз билимдичилик кылып эле мына азыр соо адам көзү көрбөгөн адам эмес, мен керек болсо силердин зданияңарга араң өттүм. Потому что бул өтө ыңгайсыз. Багы сиз деле байкасаңыз керек, пандус жок. Эң биринчиден пандус жок. Анан ушул мына коюлган перилалар жок. Анан эми калган жагын айтпай эле коеюн. Мына эгер ушул жаңы курулган биздин имаратыбызда ошондой эме жок болуп атса, бул деле бизде сөзүңүзгө аралжы, бизде пандус бар. Сиз көрбөй калсаңыз керек, кире бериште. Жок, ал алыс жагынан экен. Мен алыс жагынан экен. Ал эми силердин өзүңөрдүн эмеңерге жараша, как бы доступ мына прямой болуш керек дегеним да. Андан сырткары ошол эми бул туштагы мен көп көмчүлүктөрдү көрүп отуруп, анан ойлоном да, бул ушу салып аткан өзү эле эси учет алыш керек да. Мына ушул эмеге строительный норманын баары бар bizde баягы пересматриваться этилип, алар кайра жаңы иштетилип, ошо международный стандартка эметилген. Анан эми бул өзүм кыла берчилик кыла турган болсо, биздин өлкө мындай оңолбойт да. Ошон үчүн ар бир салып аткан ушул эси же болбосо ар бир жаран коомго ушундай бир өзүнүн мындай менин ушул коомго бир керегим тийсе экен, ушу салымым жакшы болсо экен деген эме кылыш керек да. Эптеп эле бирдеме кылып коюп эле анан мен ушундай иштерди аткардым деген болбойт. Биз эми бул конвенцияны ратификациялагандан кийин биз оңго отчет берип турабыз. Ушул бизде болуп аткан көрүнүштөрдүн баары ал отчетто неметилет. Анан баягы кийинки отчеттордо баш штраф келип баштаганда аны баягы бири гана өкмөт эмес, ар бир жаран ойлонуп кылып аткан ишине мындай эме бериш керек да. Баа берип, анан маани менен турса, мен ойлойм биздин өлкөбүз өтө артта калган деле өлкөлөрдөн эмес, бардык бөлөк жакта болуп салынып аткан эмеректердин, имараттардын баары бизде бар. Просто гана баягы эмесин учетун алыш керек да, раз биз международный стандартты киргизип аткандан кийин. Жакшы. Биздин маегибиз соңуна чыгып барат. Анан сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Маек соңунда буйруса эмки маектешкенибизде дагы да алгылыктуу иштер жасалганын айтып бересиздер деп үмүттөнөбүз. Чоң рахмат сиздерге. Урматтуу көрүүчүлөр, бизде мейманда Бишкек шаарынын капиталдык курулуш башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Мирлан Молдобасаров жана ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга жана улгайган жарандарга социалдык кызмат көрсөтүү башкармалыгынын башкы адиси Саида Асанбаева болду. Ал эми биз кезекти жарнамага беребиз. Биздин башкы өнөктөш Имарат Прогресс курулуш компаниясы. Ардактуу кыргызстандыктар, иш күндүн кечи берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышы өз маарасына келип жетти. Бүгүн биз социалдык сфера, майыптыгы бар жарандар тууралуу сөз кылдык. Кайрадан көрүшкөнчө аман туруңуздар дейли. Сиздер менен бүгүн кызматта мен Амирбек Исмаилов болдум.